чет өлкөлүк жарандардын мени күнөөлөп атышат, сен баштагансың, сен жерди сатып атасың, 49 жылга жарандарга квартира алганда сен баштагансың деп мени аябай күнөөлөп атышат. Урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасында баш мыйзамда жазылып турат, Кыргызстанда жер сатылбайт. Жер сатылбайт. Мыйзамдар 90-жылдан эгемендүүлүк алгандан бери эле 49 жыл деген келатат. Мисалы Coca-Cola 49 жыл, Вефа Центр, Бета Сторис 49 жыл, Кан цементти шиферный завод 49 жыл жердин астында. Эгер чет өлкөлүктөр ээлик кылган болсо, ошолор 49 жылга гана колдоно алат. Жерди, үстүндөгү мүлктү кошуп колдонот. Мына Садыр Нурмажоевич келип туруп, казактар менен өзбектерге берип салды пансионаттарды. Алар Советтер Союзунун убагынан бери эле келген, берилип келген пансионаттар болчу. Алар 49 жылга эле арендага алып, жерди иштетип, кыргыздарга мыйзамын төлөтүп, ошол жердеги кишилерди иштетип, акчасын төлөтүп, мыйзам чегинде налогторун төлөп иштеп атышат. Аны көтөрүп барып Астанага же Ташкентке коюп койгон жери жок. Ошондой эле мына башка көптөгөн заводдор, ишмердүүлүктөр салынып атат. Бул Балбак деген ысык көлдүн баарын сатып ийди, ошол жарандарга квартира алып Кытайлар каптап кетти, Бишкекти дейт. Көптөн бери эле бир гана ысык көлдө салынган, уруксаат берилген эмес квартира, мүлк алганга. Кыргызстандын баарында бар болчу. Мен ошол мыйзамды өзгөртүп эле 8000 жаран квартира алган, мүлк алган. Алардын ичинде ошол Coca-Cola бар, Сун бар, Хаят Реженси бар, ошондойлор бар. Ал эми тиги көлдүн жээгинен квартира алуу гана жок болуп калган, убагында эмне себептен өтпөй калганын билбейм. Карабайсыздарбы, канча гостиницалар, канча пансионаттар салынып атат. Алардан Россияда жүргөн канча Россиянын гражданин болуп жүргөн кыргыз жарандар бар, келип ала албай атат, ошолор алат. Ким кааласа алат, биз деле бар Анталиядан, Аланиядан, Америкадан, дүйнө жүзүнөн квартира алып атпайбызбы? Туугандарыңар деле болсо керек. Биз десе меники да бар деп ойлогула, меники жок. Туура түшүнүү керек да, ошону туура түшүндүрбөйсүңөрбү? Губернаторлар, акимдер, айыл өкмөттөр эмне кылып атат? Өкмөт ошолорду чакырып, ушул системаны окутуп, үйрөтүп, туура түшүндүрүп, колдоруна кагаздарды карматып, айылдарда своддорду өткөрбөйсүңөрбү? Отура бересиңерби Садыр Нурмажоевичти карап, жалдырап коюп. Ошол акырын барып элди түшүндүргүлө да. Бул мындай, тигиндей деп. Элдин түшүнбөгөнүнүн айынан ушундай чатактар болуп атат. Дагы бир айта турган нерсе. Туугандар, ысык көлдө канча 1000 километр тор алып чыктык, балыктын торун. Муну Кытайлар же орустар келип салды, муну кыргыздар эле салганбыз, өзүбүз эле. Күнүгө канча кыргыз кармалып атат, Тоотек атты, Илбирс атты, Кашкар атты деп штраф салынып. Бул биздин кыргыздын арабызда деле арамдар, сволочтор бар да, ошондой эле Кытайларда деле, башка өлкөлөрдө деле бар да. Эми ошону алып чыгып алып, эмне кыргызда баягында 2 Кытай сол чакмак бир аял кишини өлтүрүп койду, ошого жинибиз келип атат. А бизде күндө кыргыздар канча аял кишини өлтүрүп атабыз? А бул бир чети. Ушулар эми бардык улутта, бардык жерде жаман кишилер, кылмышкерлер, акмактар бар да. Канча нарушение бар, күндө тебелеп тротуар, туура эмес жерге койдуң, кыргыз, биздин кыргыздар деле бар да. Анан 1-2 Кытай айдап койсо, ошону да мына Кытайлар каптап кетти деп атабыз. Эми ушунун баарын түшүндүрүш керек да элге айтып. Анан бири-бирибизди эле чукулап эле артынан туура эмес иштерди алып чыгып кете беребизби? Мунун баары президентибиздин жүргүзүп аткан саясатына атайын бир топтордун кылып аткан кыянаттыгы деп эсептеймин. Элдин көзүн жакшылыктардан качырып, туура эмес жака буруп атат. Эми эмне үчүн башкаларды айтпайсыңар? Мисалы, американецтер, түрктөр, башка улуттар деле келип жер алып, 49 жылга завод, фабрика салып, же үй салып туруп, анан 3-4 жылдан кийин үйүн саткандан кийин кетип атат, аны кыргыз жарандарына берип атпайбы, сатып атпайбы? Эгер улутка коркунуч келе турган, санда өсүп кете турган болсо, өкмөт бир эле мыйзам менен токтотуп туруп эле баарын айдап чыгат. Бир эле мыйзам менен баарын улутташтырып алып койсо болот, контрдей сыяктуу.
Бирок анда бизге ким ишенет, бизге ким инвестиция кылат? Өзүбүздүн акчабыз өзүбүзгө жетпейт да. Жеткенге чейин, бутка турганга чейин эртең аракет кылып атса, ошондо чаап талкалап бүтүрүп атабыз да. Бул дагы күчөйт, сак болгула. Сак болгула. Мындан дагы жаман нерселерди алып чыгып алып, моунда болот, тигинде болот дейт. Мына ушул сак боло турган эми келди, мындай өткөл мезгилдин бирөө деп коет да бул шайлоолорду. Анан баягы ички күйгөн, кызматта жок болуп калган, тигинде болуп калган, анан жактын көбүнүн тарапташтары бар да, Facebook'та бирден экиден аккаунт ачканга уруксат берип койду, ошолор көрүнгөн. Могу бети жок аккаунттарга ишенбегиле. Мунун баары провокаторлор. Сүрөтү болсун, койсун, пикирин айтсын, башымдын үстүндө жери бар. Андайлар менен дагы тура сүйлөшүп түшүндүрүшүп атабыз. Могу бети жок фейктерге вообще ишенбегиле. Бир киши деген отуруп алып 7-8 фейкти ачып, кыргызды чалып атат. Кыргызды талкалап бурганга аракет кылып атат. Ошон үчүн өтө сак бололу. Рахмат. Баарыңарга жакшылык каалайм. Күнүңүз абайлагыла. Кудай ден соолук берсин.